Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерге өлкөбүздүн өнүгүүсү менен элибиздин ынтымагы үчүн кыска, бирок маанилүү бир кайрылуу менен чыгууну эп көрдүм. Бул уран темасына байланыштуу болмокчу. Өзүн Орто Азия боюнча эксперт санаган Анастасия Ахметова аттуу чет өлкөлүк жаран сыртта отуруп алып эле кыргызстандыктарга акыл үйрөтүп, чындыкка дал келбеген маалыматтары менен элди козутуп, ортого чагым салуу аракетин көрүүдө. Бул блогер айым өз видеосунда Кыргызстанда уранды иштетүүгө британиялык белгилүү Ротшильдтердин үй бүлөсү аралашууда, анын натыйжасында кыргыз бермети болгон ысык көлүбүздү жок кылып алабыз деген сыяктуу жалган маалыматты токуп чыгыптыр. Биздин ысык көлүбүзгө күйгөн болуп сүйлөгөнү менен анын асыл максаты элибизди козутуу менен ортого бүлүк салуу экени жакшылап талдоо жасаган адамга таасын даан эле көрүнүп турат. Урматтуу мекендештер, акыркы жылдары мамлекетибиз өнүгүү жолуна түшүп, ар тармакта позитивдүү өзгөрүүлөр, жаңылануулар болуп, экономикабыздын өсүп жатышы баарын эле жага бербеси белгилүү. Өлкөбүз алсырап, мекенибизде дестабилизация болушун каалаган сырткы күчтөр толтура. Ошондуктан сырткы душмандар биздин ички иштерибизди өздөрүнүн ыңгайына жараша талдамыш болгондордун жетегине кирип, сөздөрүнө ишенип кетпеңиздер дейт элем. Жогорудагы блогер айымга дагы, башкаларына дагы айтып кетейин. Сөз болгон кенде урандын үлүшү болгону 0,17 гана пайыз. Ал жакта негизги кен бул титаномагнетит. Титаномагнетитти алып кетсек, уран да тазаланып калат. Тескерисинче, курамы аз болсо да өмүр бою урандан тазаланып алабыз. Ысык көлгө сиз күйбөй эле коюңуз, Анастасия айым. Ысык көлгө биз, кыргыздар, өзүбүз күйөбүз, өзүбүз сактап алабыз. Талапка ылайык, ал жерде рекультивация иштери жүрөт. Кендин өзүндө да, өлкөбүздүн аймагында дагы эч кандай уранды байытуу иштери жүргүзүлбөйт. Муну мен буга чейин да айткам, азыр дагы кайталап айтып жатам. Урматтуу кыргызстандыктар, негизи эле биздин экономикабызга пайдасы гана тие турган ири долбоорлор башталаарда кайдан жайдан тышкы күчтөр жанданып башташат. Эсиңиздерде болсо, дал ушундай элди дүрбөтүү аракеттери 2019 жылы Нарын облусунун Атбашы районуна логистикалык борбор салынаарда дагы орун алып, тилекке каршы бул максатты көздөгөн душмандардын тилеги ийгиликтүү аяктаган. Анда инвесторлор 280 миллион доллар салып, ири логистикалык борбор курууну пландаган болчу. Аны курууга эле 15 миңдик жумуш орду түзүлөрү, борбор иштей баштаары менен экономикабызга миллиарддаган акчалар агылары болжонгон. Бирок азыркы сиздер көргөн Анастасия сыяктуу тышкы күчтөрдүн эксперттери элди коркуткан, жалган маалыматтарды таратып атып, жергиликтүү тургундарды ишендирип тынышкан. Натыйжада жергиликтүү эл улам-улам каршылык көрсөтүп атып, акыры инвестор логистикалык борбор куруу идеясынан айнып, кетип калганын жакшы билесиздер. Андан көп өтпөй, ошол эле каршы чыгып жүргөндөр, кап ошондо бекер эле каршы болуп турбуз деп өкүнгөнүн дагы көрүп жүрөбүз. Азыр эми чакырганга келбеген, ымдаганга зар болот болуп отурабыз. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, сиздерден ак караны, дос душманды ажырата билиңиздер. Азыркы оомал төкпөл дүйнөдө интернетке чыккан ар кандай маалыматтарды тыкыр талдап, анан кабыл аласыздар деп кайрылып отурамын. Тышкы душмандын айткан сөзүнө ишенбейли, алданбайлы. Биз баарыбыз өлкөбүздүн ички иштерине башкалардын аралашуусуна жол бербейли.